Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ата эне туурасында айткан хадисин Абдуллах радиаллаху анху риваят кылган. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурадым: "О Аллахтын элчиси, Аллах тааланын алдындагы амалдардын эң сүйкүмдүүсү кайсыл?" дегенинде, Аллах тааланын элчиси Аллах тааланын алдындагы эң сүйкүмдүү амал өзүнүн убактысында окулган намаз деди. Андан кийинки амал кайсыл дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди: ата энеге жакшылык кылуу. Андан кийинки амал кайсыл дегенимде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах тааланын жолунда күрөшүү деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистин маанисинде эң биринчи намазды айтты. Анткени инсандын кул экендигин, Аллах тааланын кулу, пендеси экендигин намазда турганда гана байкаса болот. Кайсыл бир пенде орозо кармап жүрсө, эч кимге көргөзбөй садака берип жатса, зекетин берип жатса, же эч кимге айтпай ажылыкка барып келсе, аны Аллахтын кулу деп айтуу бир азга кыйынга туйт. Ал эми намазда турган ар бир эле пендени Аллах тааланын кулу экен, мусулман экен деп түшүнсө болот. Анткени жер бетинде Аллахтан башкага рүкү кылууга, Аллахтан башкага сажда кылууга эч кандай уруксат жок, урматтуу туугандар. Инсандын намазына, инсандын ибадатына Аллах гана татыктуу, Аллахка гана ибадат кылып, Аллахка гана намаз окуйбуз, урматтуу туугандар. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн убактысында окулган намаз деди. Кайсыл бир намаздын убактысы киргенде, пенде даарат алып, ошол намазды алгачкы убактысында окууга шашылса, мына ошол инсандын кыймыл аракети, ошол инсандын жакшы намазга болгон умтулуусу бул Аллах тааланы сүйүндүрөт, урматтуу туугандар. Ошондуктан качан да кайсыл бир намаздын убактысы кирер замат ошол намазды мойнубуздан алып таштаганга, мындайча айтканда ошол намазды окуганга шашылышыбыз керек, урматтуу туугандар. Андан кийинки амал ата энеге жакшылык кылуу деди. Ата эне ыраазы, Аллах ыраазы. Ата эне нааразы, ачууланса, Аллах таала дагы нааразы болот, Аллах таала дагы каарданат. Бир кыз жигит экөө сүйлөшүп олтуруп, кыз жигитинен сурайт: "Энеңиздин сөзүн бийик тутасызбы же менин сөзүмдүбү?" Баягы кызды катуу жакшы көрүп сүйүп калган жигит: "Сенин сөзүңдү бийик тутам" деди. Ошондо кыз айтты: "Мен сизге турмушка чыга албаймын. Бүгүн энесин сыйлабаган атадан эртең мени сыйлабай турган уулдар төрөлөт. Бүгүн атасына жакшылык кылбаган атадан эртең атасына жакшылык кылбаган балдар төрөлөт. Андыктан мен сизге турмушка чыга албайм" деди. Мындайча айтканда, сиз бүгүнкү күндө менин сөзүмдү жогору тутуп, энеңиздин сөзүн төмөнгө карай тепсеңиз, мындайча айтканда, энеңиздин сөзүн эч кандай кулагыңызга албасаңыз, энеңизди сыйлабасаңыз, ага жакшылык кылбасаңыз, эртең сизден жаралган балдар, сизден төрөлгөн балдар дагы мени сыйлабайт, мага жакшылык кылбайт деп ошол жигитке турмушка чыгуудан баш тартат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ата энеге болгон кызмат кылуу, ата энени ыраазы кылуу, ата энеге жакшылык кылуу бул Аллах тааланын алдындагы эң сүйкүмдүү амал экендигин баяндады. Ошондой эле Аллах тааланын жолунда күрөшүү. Аллах тааланын жолунда күрөшүү десе, колуңа автомат кармап, же болбосо колуңа дагы бир курал-жарак кармап, бейкүнөө адамдардын канын төгүү эмес. Балким исламга өзүңдүн напсиңди тууралоо, адамдарды жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу жана Аллах тааланын жолунда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүргөн учурда кандай сыноо келсе, кандай кыйынчылык келсе, ошого курбанчылык кылып, сабыр кылып чыдоо, мына ошол Аллах тааланын жолунда күрөшүү болуп эсептелет, урматтуу туугандарым. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан Аллах тааланын алдындагы эң сүйкүмдүү ушул 3 амалды кылууга ар бирибиз шашылалы, урматтуу туугандар. Анткени бул жашоодо жакшы амалдын үзүрү, жакшы амалдын мөмөсүн кабырда, ошондой эле кыямат күнү Аллах тааланын алдына барганда көрөбүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.